Ыйык орозо айында Бакай Ата айылындагы каарылардын жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык стационардык мекемесине жардам көрсөтүлдү. Кадамжай айылынын тургуну ишкер Аманбол Маматисаев сооп иш жасап атайын Таласка келип, аталган мекемеге эмеректерди алып берди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Маматисаев Аманбол, жеке ишкер. Бүгүн ошо орозо күндөрүнө байланыштуу соопчулук иштерин максатында Талас облусунун Бакай Ата районундагы карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген үйүнө келип отурабыз. Келип баардык таанышып, Адамович жетекчи экен. Ушул жерде аябай жакшы экен, таза экен, условияларды аябай жакшы кылыптыр. Анан биз дагы ошо колубуздан келген жардамды берип, 50 дана столдорду алып бердик. Эртең буюрса азык түлүк алып келип, 70 чукул адамдар экен, ошолорго тамак берип кетели деген максатта турабыз. Мен өзүм дагы ошо Талас чергесинде биринчи жолу келип атышым. Талас чергеси аябай жакшы экен. Жери элин пейили аябай жакты мага. Буюрса келечекте буну менен токтоп калбайбыз. Колубуздан келген жардамыбызды келип жардамыбызды берип турабыз. Ошо мен Таласка биринчи жолу келип атам. Талас чергеси аябай жакшы экен, эли аябай жакшы экен, жери жакшы экен. Ошентип интернеттен карап эле Таласта ошо Бакай Атада карылар үйү бар экен деп, ошо Перизат эже менен байланышып, ошо колубуздан келген жардамыбызды берип, ана столду алып келип отурабыз. Келип туруңуздар, почаще келиңиздер, күтөбүз биз. Биздин эшигибиз абдан ачык. Чоң рахмат, не болейте никогда. Спасибо, что вы нам помогаете, нам году даст. Почаще приходите, приезжайте. Не болейте, живите счастливы. Разылык билдиребиз, Аманга ушу звонить этип, ушундай барабыз байке, эмне керек дегенде, мен сиздер өзүңүздөрдүн эмнени кандай эмне кааласа, ошону билме десем, мына бүгүн алып келген булардын белегине биздин жерде жашоочулар, кызматкерлерибиз абдан ыраазы болуп атабыз. Себеп дегенде биздин ашканага отура турган отургучтарды алып келдилер. Ашказаныбыздын көпкө чыгып абдан кубас болуп калды. Буларга дагы рахмат айтабыз. Орозо күнүндө булардын тилектери кабыл болсун, ар бир ойлогон ойлору ишке ашсын. Дайыма булардын кармаган орозолору кабыл болуп, орозо ай берекелүү ай болсун. Жана булар дайыма Кудайым колдоп, жакшы бийликтер боло берсин. Үй бүлөсүндө бакыт болсун. Ассалому алейкум, урматтуу 4 каналдын көрүүчүлөрү. Аты жөнүм Азамат Карабутов. Жергиликтүү жаштар саясатынын өкүлүмүн. Биз турган жер Бакай Ата райондук карылар үйү, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген стационардык мекеме, кыскача БАДИ деп коет. Жаңы эле бул жерден сиздер биздин физиотерапияны көрсөтүп, бул жак мобилизем ушул мындан 10 жыл мурун Нурбала кайрымдуулук фондунан 1 миллион сомго жакын акчага келген жакшы кореялык аппараттар. Бул мекеме ушу 2022 жылы мыкты мекемеси турат. Барча кафесин Аким Алган Айманов тарабынан тапшырылган. Ошол жердин мекеменин жетекчилиги Манапбай Казакбаев. Жаңы белгилер берип түштү. Биз сапаттуу экен. Көтөргөндө да байкалат, оолдугу. Анан ушундай 50 дана мебель жеке ишкер Адамжай районунун тургуну Аманбол Маматисаев тарабынан келген экен. Ошол ишкердигин берекелесин орозодо кылган ишин эки эже сооптуу болсун.